Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 1-ноябрда Глазго шаарында Улуу Британия жана Түндүк Ирландия Бириккен падышалыгы дүйнөлүк лидерлердин саммитинин аянтчасында Канаданын премьер-министри Джастин Трюдо менен жолугушту. Аталган иш-чаранын алкагында мамлекет башчысы Канаданын премьер-министри менен жеке таанышуусу орун алды. Анын жүрүшүндө тараптар эки тараптуу кызматташуунун маселелерин талкуулашты. Biz ушундай тегерек столго отуруп, биргелешип, маселени чечүүсүн көздөп ушинтип жолугуп аткандарыңарга мен силерге чоң ыраазычылыгымды билдирем. 15 жыл, 20 жыл, 30 жыл бою түзүлүп келген маселелерди мен тилекке каршы 15, 20, 30 мүнөттө чече албайт экенмин. Бирок ошентсе дагы көптөгөн иш-чараларды көздөп, көптөгөн иш-чараларды белгилеп, бүгүнкү күнү Садыр Нуркожоевич президентибиз ишеним көрсөтүп ушу кызматка койгондон кийин, эл ишеним көрсөтүп ушундай мүмкүнчүлүк бергенден кийин мен деген ушул ишти тартыптуу тиешелүү деңгээлде алып барыш керекмин деген ойдомун. Шаар мэри каладагы жаңы конуштардын инфраструктурасынын өнүгүүсүнө активдүү тургундардын салымы чоң экендигин баса белгилейт. Ар бир маселенин чечилүү иш-чарасы мына силер менен бирге. Бири-бирибизди жумалап, тарткылап, жамандап, мени алмаштыргыла. Менден кийинкиси келсин, эмне ишти кылат? Азыр мүмкүнчүлүк турганда баарыбыз бири-бирибизди ушундай түшүнүк менен, ушундай бири-бирибиз менен жүзүбүздү тикке карап сүйлөшүп алгандан кийин эми ишти деле алып бара алат деген ойдомун да. Долбоордун уюштуруучусу Кайрат Кыштобаевдин айтымында, бул иш-аракеттердин баары Бишкек шаарын ар тараптуу өнүктүрүүгө багытталган. Тагыраагы мэр менен биргеликте активдүү жашоочулар конуштардагы көйгөйлүү маселелерди чечүү жолдорун карап чыгышаарын айтат. Бул иш-чаранын максаты бүгүнкү күндө биз өкмөт өкүлдөрү дебей, жөнөкөй карапайым жаран дебей, биргеликте ушул шаарыбыздын, жалпы конуштарыбыздын деги эле койчу мындай бир Кыргызстаныбыздын өнүгүүсүнө салым кошолу деген чоң бир демилге. Мен албетте кубанам. Ушул президентибиздин баштаган демилгесин ошондой эле биздин бүгүнкү күндөгү мынакей 4 районубуздун дагы акимдери жаңы болду, жаштардан болду. Ошондой эле мэрибиз Айбек Жанышбековичтин дагы буга чейинки кылып келген иштери, билим деңгээли дагы, кыла турган алдагы пландары тууралуу дагы биз абдан жакындан билдик. Эми мындан кийин дагы биз жөн карап тура бербестен ошолор менен биргеликте ушул биздин шаарыбыздын өнүгүүсүнө, конуштардын өнүгүүсүнө салым кошобуз деген үмүтүм зор. Иш-чарага Бишкек шаарындагы 54 конуштун эң алдыңкы активисттери катышып, ар бири конуштардагы көйгөйлөрдү жана демилгелерди көтөрүп чыгышты. Мындан улам тургундар айтылган маселелер ыкчам чечилерине ишеним артып турушат. Ошол чыгып сүйлөгөндө мэрге дагы бир топ өзүмдүн ойлорумду айттым. Биринчи маселе жаңы конуштардын жана туурасынан өсүп кеткени. Анткени ар ким өз эле участканы алып, мындай үйлөрдү куруп кете берген да. Анын архитектурасы, көчөлөрү чийилген эмес. Эгер бир кабаттуу үйлөр болгон күндө дагы үстүнөн караганда кооз көрүнүш керек да. Кварталга, айыл-айылга, көчөгө бөлүнүп туруш керек. Же болбосо ал этаж үйлөр менен неме кылганда жанагы жаңы конуштар бир топ кыскарат. Анан шаарыбыз да компактный болуп калмак да. А биздики азыр этек жеңи жайылып эле аябай чоңоюп кетти. Ошол жактарын карап, ошол жактарды түзүп, ошо жаңы шаарларды курганга аракет кылыш керек да. Мен ошону сунуш кылдым. Кала башчысы Айбек Жунушалиев иш-чаранын катышуучуларына жана жалпы уюштуруучуларына терең ыраазычылык билдирип, конуштун активдүү тургундарына тарых таза адамдар менен куралат аталышындагы сыйлыктарды тапшырды. Конуштар өтө көп жылдардан бери, мына 30 жыл болуп кетти да, конуштардын эң асты 16 жылдан ашып атат. Анан ушул конуштардын ынтымагы деген ушундай бир долбоор менен мынакей бияка келдик. Ошол жылдардан бери биз ушул кандайдыр бир эмгегибиз бааланып турганына абдан кубанычтабыз. Мындай иш-чараларды өлкөнүн башка аймактарында да өткөрүү планы каралууда. Эң башкы максат эл ынтымагын бекемдеп, алардын көйгөйүн чечүү дейт долбоордун уюштуруучулары. Алтынбек Бекторов, Калыс Өмүралиев, Регион телеканалы, Бишкек.